айыл жакшы көрүнүп турбайбы? Турабыз, аз жана өзү да. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргызстандын четкен чеги деп айтылган Алайкуу айыл аймагынын Көк Арт айылына келдик. Чындыгында айыл өзгөчө көрүнөт. Анткени айыл бул жагы Кытай Эл Республикасы менен чектешет. Бир аз жүргөндөн кийин чек ара застава бар. Ал эми бул жакта Нарын областы менен чектешип турат да. Көрүп атасыздар, айыл тыгыз жайгашкан. Бүгүн ушул айыл менен мен силерге кененирээк тааныштырып бергенге аракет кылам. Бул айылда бир гана УАЗ унаалары менен жүрөт. Кызык болгон дагы бир айта кетчү жагдайы, мен Оштон ушул айылга келүү үчүн бир 7 сааттай жол жүрүп, араң жетип келдим. Бүгүн биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Бул айылда кандай каармандар, кандай кызыктуу жерлер дегендей болорун мен силерге кененирээк баяндап бергенге аракет кылам. Жана алсаңыздар, менин айылымды көрсөтсүң. Кеттикпи? Ош облусунун Каракылжа районуна караштуу Алайкуу айыл аймагынын Көк Арт айылы. Деңиз деңгээлинен 2434 метр бийиктикте. Шарты катаал аймакта жайгашкан. Облус борборунан 260, райондон 130 чакырым алыстыкта Кытай Эл Республикасынын чек арасына жакын Каракылжа районунун эң четки айылы. Калкынын саны 3100дөн ашык, 360тын тегерегинде кожолук жашайт. Айылда мектеп, ФАП, спортзал, стадион, китепкана, мечит жана маданият үйү бар. Көк Арт айылында өнүктүрүү санаа ариптештирүү жылына республикалык бюджеттен Арис тарабынан, өзүбүздүн жеке демирчилер тарабынан, айыл өкмөтүнүн бюджетинен көптөгөн иштер аткарылды. Мисалы айтып кетсем, айыл өкмөтүнүн бюджетинен айылды толук жарыктандырып бүттү. Таза суу программасы ишке ашып атат. Таза суу программасы резервуарларын куруп бүткөн. Азыр айыл арасына орнотуп атышат уже турбаларын. 15 миллион сомдук иштер аткарылды таза суу программасы боюнча. Анан Steam Grant тарабынан биздин эски спорт залыбыз бар эле. Ошону кайра реконструкциялап, кулп кылып оңдоп беришти. Бала бакчабыздын курулушу документтери бүт тапшырылып, тендерге жарыяланды. Кудай кааласа ал бүтсө, ал маселе да чечилип калат деп ойлойбуз. Көйгөйлөр чечилип атат. Кудай кааласа чекесинен. Ар бир айылдын атынын өз таржымалы болот эмеспи? Бул Көк Арт айылы дегенде эле баары эле көк шиберлүү, же болбосо көк муздуу ашууларды, адыр жайыттарды айтышы мүмкүн. Эң кызыгы мына ушул айылдын аталышында турат. Эми кыш түшөйүн деп эле калыптыр да. Алайкуунун шарты ушул кыш түшөт. Кыш быйыл да жакшы. Мына коңур күз деп коет. Коңур күздө аябай жакшы туруп атат да. Жаан жок, кар жок. Мазга жайыт жакшы. Аябай Кыргыздын негизги кышы ушундай болот экен да. Негизги кышы ушундай болот. Мага айтсаңыз, бул Көк Арт айылы эмне себептен Көк Арт деп аталып калган да? Көк Арт айылын көп айтышат. Көк кум аралаш ашуу, чегара деп коет мунун баары. Чегара нар жагы Кытай, бер жагы Алайкуу. Ушунун тегереги бүт көк кум. Көк кум, кадимкиде көк кум. Аба бул айыл Көк Арт ошо көк кумду белдеп, ошону ашып өтүү, көк кумду ашууну ашып өтүү деген маанини түшүндүрөт экен да Көк Арт, э? Менин оюмча ошондой ашуу болсо керек да. Ашуу Көк Арт деген сөз ашуу. Бул монголдордун калмактардан калган сөз деп билишет. Ооба, мына калмактар деп калдыңыз. Эмне бул жерден мурун калмактар отурукташканбы? Калмактар отурукташкан эмес. Калмактар чабуул жерлерден чабылган, бизди басылган. Жунгарлардан башка жунгар деген эл болгон.
ошодон башка калмактар болгон, келип туруп бизди басып алып, тиягында кыргыздар катып атып, кытайлык кыргыздар бар, буягында биздин кыргыздар бар. Ушуларды басып алып жүргөндөн кийин акырында баягы согуш болуп, чоң согуш болуп, жер үчүн болгон согушта калмактарды сүрүп чыккан. Кыргыздар. Кыргыздар сүрүп чыккан. Сүрүп чыгып калмактар ушу жерден ары кеткенде, бул менимче ошо Курманбектердин тұсында андан башта эпостарды байытылат да, ошондо болсо керек. Аба эми бул айыл мындай тыгыз жайгашкан экен. Негизи кыргыздын кайсы урун уулары отурукташкан да бул жерде? Бул жерде негизи кыргыздан Адине уруусу дейт, Адинин ичинде Сарбары. Сарбары мына барылар отурганда батып барган жер. Анан кийин побочный мындай майда уруулар бар, ана жуоштор деп коебуз, бакалдар дейбиз, моңолдор дейбиз, моңол эмес, моңолдор. Ушулар жайгашкан, азаттын бар. Эң кызыгы бул айылдын таржымалын аябай кызыктуу кылып айтып бердиңиз. Чындыгында таң калыштуу болду мага. Мына көрүүчүлөргө дагы кызыктуу болду окшойт деп ойлойм. Бул жакта бир айылдарды, бир көчөлөрүн көрсөтүп коюңуз, мен да бир айылды кыдырып келейин. Кандай дейсиз? Ооба. Кыдырсак болот да эми айылды. Болот. Айылга киргенде эле бул айылдын эли Кадыр Барктуу 80 жаштагы энебиз бар деп айтып калышты. Бул жерде бул энебиз бул кыргыздын кол өнөрчүлүгү оюм чиймелерде таарларды согуп, бүгүнкү күндө ушул айылдын келин кесектерине, жаш кыздарга, өзүнүн кыздарына, неберелерине ушул өнөрдү мурас кылып, үйрөтүп, кийинки муундарга калтырып кетейин деген бир чоң үмүттөрү бар экен. Албетте, чындыгында аябай жакшы нерсе. Азыр кирип кененирээк таанышып көргөнгө аракет кылабыз. Бизден алыстабай жок дейбиз. Кандайсыздар? Жакшы. Отуруңуздар. Жастар, жакшы менеке. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Айылга киргенде эле баары эле сизди айтыштык, анан бул жакка келе бердим. Ушундай отура берейин, Жок, мындай эле отурайын. Кандайсыздар, жакшы отурасыздарбы анан? Айыл апа тынчпы? Эми суук деле түшүп калайын деп тур да эми, жакшы. Энеке, кантип атасыз? Отурам эле. Бүгүнкү күндө кол өнөрчүлүктү жаштарга үйрөтөйүн деп атат экенсиз да? Ооба, үйрөтөйүн деп. Баарын чогултуп атам. Мына мурун эле чогултуп ушинтип, мыналарды ушу келин кыздарын неберелерим да жасайт. Анага окшогон небере, тетиги небере, ана небере, булар кыздары, тигилер келиндери, мына абысынын, бул абысынын өтө менен дагы чебертигинтип чийип берет. Анан калгандарын бүт бул дагы ошо үйрөтөт, экөөбүз бирдей жакшынакай үйрөтөбүз ушуларга. Эне мына кол өнөрчүлүгүңүз менен ушул күнгө чейин ушул неберелерди, ушул уул кыздарды чоңойтуп келдиңиз да эми? Канча уул небере чоңойттуңуз эми? 4 уул, 5 кыз чоңойттум. Өзүм 14 төрөдүм. 3 уул, 2 кызды жерге бердик, калганы ошо эң чоң кызым. Батыр эне экенсиз да? Ооба, батыр энем, Кудай кааласа. Эми сиздин бул кол өнөрчүлүгүңүздөн жакшы үйрөнүп, сизден агаша чаа үйрөнүп кеткен кыздарыңыз барбы? Бар. Бул деле жасайт, чоңу. Мына бул катары отурган кыздарым баары эле жасайт. Бүгүнкү күндө мына айылдагы элдер да келип сизден үлгү алышабы? Алат. Үлгү алат. Кыз келиндер. Мынандай немелерди чийип бер дейт мына абысынын экөөбүзгө. Чийип бер, кесип бер деп алып келет. Албыздын жетишинчи агада жардам беребиз. Эне эми мына бул боозу аябай сонун жасалгантыр да. Буну өзүңүздүн колуңуз менен жасагансызбы? Өзүмүн колум менен жасаганым дагы бар. Кыздарым жасагандары дагы бар. Келиндерим жасагандары дагы бар. Бүт ошол менен көрүп анан кийин отуруп алып, мындай көз немеси менен эле талашып, мен деле
Soğuyun, men delе mıntayın деп atıp эле бат эле үйрөнүп алып. Баары эле. Кыздарым деле, келиндерим деле бүт эле мынаны согот, боуну согот, кийиз жасайт, мынандайларды өздөрү кесет, өздөрү жөрмөйт, өздөрү жасайт. Энеке могу шырдакты эми, Ооба. аябай сонун жасалыптыр. Буну канча убакта жасайсыз? Буну сатасызбы же неберелериңизге же? Эми сатып мындай кыздарга берем, жанагындай турмушка чыккандарга. Бөлүнүп үй турмуш курган балдарыма берем, жакшы санагандарыма алып барам. Анан мына үйлерге ушинтип салып коем балдар өзүбүздүн үйгө. Эми батыраак иштесем бат эле бүтүп коем муну. Эми жаш кезимде азыр боло албай калдым азыр жасаганга. Эми мына сизден үйрөнгөн кыздарыңыздардан да бир сурайын. Эне сиздин кол Ооба, өнөрүңүздү мындан деле сурайм. Мына катары отургандардан баары эле билет, баары эле жакшы. Эми айтсаңыздар, бул кол өнөрүңүзгө кантип кызыгып калдыңыздар? Бул энеден кантип үйрөндүңүздөр? Сиздер үчүн оор болгон жокпу? Бул бизге эч качан оор болуп келген эмес. Апам үйрөткөн, андан кийин чоң апабыз. Бирок биз апаман көп нерсени үйрөндүк. Кийизден жасайбыз, курак курайбыз, ою оёбуз, мынандай кыжымдардан жасайбыз. Азыр эми заманга жараша да, заманга жараша өзгөрүп турабыз биз дагы. Анан мынандай боолорду согобуз, жекебизден эле согобуз. Анандай боолорду карап көңүл койсоңор, аттарыбыз жылдарыбыздан бери бар. Жазып коебуз эстелик болуш үчүнчү. Себеби бул кыргыз дегенде эч убакта унутулгус нерсе. Анан азыркы заманга жараша килем паластын ордуна деле үйлөрүбүзгө салып алабыз. Биз дагы сыймыктанып кыздарыбызга үйрөтүп атабыз. Кыздарыбыз билет. Айрыкча биздин айылда чеберлер көп. Жакшы эже. Мына ал жакта дагы кыздар отурат. Сиздерден сурасам, азыр эмне жумушун кылып атасыз? Шырдактын чекеси жөрмөп отурам буну. Мен деле ушу апам жолун жолдоп уз болгонду жакшы көрчү. Мен өзүм кичине кезимден апам ушу жөрмөгөндү, ойгонду үйрөткөн. Апам ушу уз болуп, ушинтип чебер болуп калганына сыймыктанам. Анан мен деле азыр турмушка чыккандан кийин ушу өзүм бирөөгө кар болбойм, бирөөгө зарыкпайм, колуман келгенин өзүм жасайм. Анан ушул сыяктуу эле боз үйлөрдү сактайбыз. Ушу ата бабалардан калган мурас катары кылып, ушу боз үйдү боолорунан бери согуп, ушу бардыгын үйрөнгөнгө аракет кылып, үйрөнүп бүттүк десек деле болуп калды. Анан бул ушу шырдактын чекеси, буну ушу жөрмөп отурам. Жакшы. Эне, кол өнөрчүлүгүңүзгө таазимдейбиз. Чындыгында аябай сонун жасалга. Мына өнөрүңүздү кийинки муундарга үйрөтүп келатат экенсиз. Мындан дагы улантып, үйрөтүп, бул кыздарыңыз, неберелериңиз кийинки муундарга дагы мурас кылып калтырып кетсин. Таазимдейбиз дагы бир жолу. Чындыгында 4 уул, 5 кыз, азыр айтып атасыз бир 40тан ашуу неберем, чеберелерим бар деп атасыз. Бул бакытка дагы жеткирүү бул чоң эрдик десек болот да. Рахмат сизге. Эми мен барайын эми. Энеге. Канча балаңыз бар? 9 балам бар айланай. Ого, батыр эне экенсиз да мына Ооба. төшүңүздө. Буюрса, Жакшы. Кай жака жөнөдүңүз? мектепке неберелеримин ачык саатына кирип коеюн деп кетип аттым эле. Жакшы, жакшы. Неме балдардан кабар алып турат экенсиз да неберелерден, Ооба, бир неберем Ошмурда мугалим, жакшы бүттү, аны да жакшы бүттү. Бул жер мектепти да жакшы бүттү. Ассаламу алейкум. О, кандайсыз? Жақсызбы? Жакшы. Кайка жөнөдүз ага? Айда ушу көбүнчө эле мал окшойт эжик, Ооба, бизде мал чарба болбосо кыйында, завод, фабрика болбосо балам. Мал менен. Азыр. Ассаламу алейкум. О, кандайсыз? Тайларды жетелеп жүрүпсүз го? Ого. Мектеп бул жакта окшойт, эжик? Ооба. Мейлиңиз энеге. Аман болуңуз. Ак жол. Болду. Өзүңөр аман болгула. Жүрөбүз. Ичиңерге ийгилик. Болду. Болду. Мен бул жакка барайын. Ассаламу алейкум. Кандайсыз?
көзүм түшүп кирсем малдарыңыз жайлоодо экен да. ооба ооба азыркы мезгилде ушу биз убакыт бар азыр жайлоодо кармалат да. Азыр себеби тойтты жайыттан күзгү жайытты жетирип келебиз. Анан жылга жараша ушу ноябрь айларынын бир 15-теринде алып келебиз. Анан ушул тойт менен Кар карайбыз. түшкөндө алып кеткенсиздер да. Ооба ооба. Эми бул сарай канча малга ылайыкташылган? Негизинен бул сарай чоң малдарга 80 башка орундуктары бар азыр. Ал эми бул жактарына төлүн камайбыз, торпокторун бөлүп келгенде. Торпокторуна да бир 30 башка ылайыктуу. Ошондо бир 110 башка ылайыктуу салынган сарай. Кандай породада малдарды кармайсыздар эми? Биз азыр 3 породада өнүктүрүп атабыз, 3 порода малдын 3 породасын. Местный порода бар, анан кийин Россиядан бир 2 порода алып келдик. Черный пес деген сүт багытындагы Эт багытында да. уйларды алып келдик, анан сементал деген эт багытында да породан алып келдик. Жакшы. Тойту кандай кылып камдайсыздар? Канча тойт даярдайсыз эми? Тойту азыр биз эми багандай салмагы менен бизде пресстебейбиз, жөн эле энди алып келгенге байланыштуу. Биз мынан бир машина, 2 машина деп эле мерчемдейбиз чөптү. Ошого биз машина менен ташыдык. Азыр бир 30 машинадан ашыгыраак тойт топтодум. Азыр 30 машина. Тойту да көрсөңүздөр болот бул жака. Тойту бул жака кандай эткенсиз? Тойту атайын бул жака сарайдан башка жака бул жагында тойт топтой турган канабыз. Мына тойттарды жыйганбыз. Бул жерде бир 6-7 бөлүк тойт жыйдык. Тойту экме чөптөр, булар анан табигый чөптөр да бар. Бул жагы Тетиги башына баштап табигый чөптөр, анан арпа, анан бул жак ортолорунда беде чөптөр, экме чөптөр. Анан ошо бир 30 машинадан ашык тойт топтодук. Буйруса жазга чыгабыз деп турабыз. Чөптү жибер, аябай тажрыйбалуу болуп калган окшойсуздар, Ооба, биз жылда жыябыз да буну. Азыр кол менен жыябыз ушунун баарын. Кол менен, Техникаң менен жыйдың арбы деп калат, бийиктигин карап көрүп. Буну биз кол менен жыйып койдук, ушундай бийик кылыпчы. Жакшы. Жамгыр да өтпөйт, кар дагы жаса чирибейт. Жакшы жыйсак ушундай жакшы тура берет да. Көгарт айылында кыш 6-7 айга созулгандыктан жашылча жер жемиштер өспөйт. Элеттиктер мал чарбачылыгы менен гана алектенишет. Кышкыга даярдык көрүп, баары тоюттарын камдап коюшкан. Жениш ага, булар эмне кызмат кылат эми? Сизге кандай иш кылып берет? Бул жактан биз баягындай бизде основной мал чарбачылыкта. Бияктан ошондой мал алып барабыз мал базарга. Анан бул жакта магазин бар, магазинге товар алып келебиз да, основной. Ошол. Бул Уралдагы КамАЗ тең ошондой жүк ташыйт. Урал кыштын күн ташыйт, бул жайдын күн ташыйт да. Чөптөрдү ташып берет, Чөптөр ташыйт, товар ташыйт ушундай. Муну кышындагы пайдаланасыз Бул кыштын күнү, себеби бизде кар оор жайт. Ошон үчүн анан бул эми ведущий да. Баягындай передой бар, раздаткасы бар. Эми карга такала бербейт да көп. Буну өзүңүз айдайсызбы же айдоочулар барбы? Өзүм айдайм. Охо. Бир ачып көрсөк болобу экен, Болот. Мынакей. Кышкы оор жүк ташуучу уна. Бардык оор кар түшкөндө кыйналбай жүктү ушул алыскы эң четке деп атап аткан Көгарт айылга келди. Кандайдыр бир жүк алып келип, продукта дегендей ошолорду алып келип, камсыз кылып турат экен ушулуначы. Чындыгында элге пайдасы зор экенин көрүп турабыз. Жакшы. Дагы кандай техникаларыңыз бар? Техника бул жакта дагы ушундай окшогон ветчка Уралда бензовоз бар. Бул менен бензин алып келебиз эми. Основной жайдын күн элдер баягындай чөп чарларына бензин алышып, чөп чарларын, отун сууларын ташып алышат да. Ошого бензин алып келип беребиз. Бензин ташып турат экенсиз айылга? Анан көп деле кымбат эмеспи бензин? Жо, бензин эми ол шарга салыштырмалуу бир 2 сом, 3 сом кымбатыраак болот. Анан өтө деле кымбат коюлбайт. Бизде оштундай чет жаккарына базарчылардан арзан да, чымча товарларыбыз. Жакшы. Бул эле жакшы кызмат кылат экен анда, Бул бензовоз. Жакшы. Айылга жакшы эле кызмат кылып атат экенсиздер. Шүгүр. Рахмат сизге. Өзүңөр. Мурадлагы
жылдан бeri ушул темир устачылык менен алектенип келеткен. Унааларды оңдойт экен. Көрүп атасыңар, азыр бул жерде меш жасап атат. Буну кандай кылып жасайсыз? Бул азыр ошо үлүгү да. Мен азыр кесип ирастап атам. Азыр бул мына жака бүгөм. Бүктөгөндө капталы болот. Бул жак аркасы болот. Кандай бүктөйсүз ушунда? Азыр мен мына жерден кесем да, азыр боло элек бул. Кесип, дагы жукартыш керек да. Анан кийин ийилет бул жака. Анан бул жагынан эшиги болот, ал жагынан баягындай түтүн чыга турган болот да, бул үстү болот. Анан буттары болот, анан ошентип жасалат да. Азыр ошо биринчи бул үлүгү деп коет да. Бул меч кайсыл жерде пайдаланат ушунда? Бул ушул үйгө коюлат. Илгертен баягы ортого коюлуп келген да. Ошо үйдүн ортосуна коюлат. Ошо баягы эле най коюлуп, көмүр, анан бизде жанагындай отун ошондой жагылат да, негизгиси. Жакшы. Мынаке, агабыз көп кырдуу талант десек деле болот. Азыр бул жакта да бир Бул меш турат. Бул ошол башкачараак го дейм. бул тегерек бул жайлоого чыкканда, жанагындай чоң жайлоого чыкканда казан асылат да, бизде эми жайлоодо баягындай уйларды саганда сүт бышырыш керек да. Ошого казан асып, сүт бышырат, кайра тамак жасайт. Бул эми ага караганда жукараак турат материалы. Анан жеңил да, ат менен. Бул жука жеңилби? Ооба, жука анан жеңил болот. Бунун капкагы анан тапаны калың болот. Отко туруштук бериш үчүн капталы жукараак болот. Баягы ийгенге ылайыктуу да, кол менен ийилет да булар. Ушул мешти канча убакытта жасадыңыз да? 2 күн убакыты кетет да, мындай такай кармагандачы. Ооба. Анан эми менде такай кармалбайт да, бир эле печке жасабайм. 2 саат печке жасасам, кайра машина караңга туура келет, ошондой иштер болот да. Бир эле ыктай иш болбойт, печке жасалбайт да. Анан бул айылдын эли дагы кандай муктаждыктар менен келет сизге? Мага унасын оңдоп берсеңиз. Бизде ошо көпчүлүгү печка менен, анан кийин ошо майда чүйдө эми бешилик сынып калат, балта курчтуп бер дейт, күрөк сынып калат. Анан кийин мен дагы баягы электр суу жагында карайм, машинанын электр суусун, анан жанагындай телевизорлор бузулганда ошолорду оңдойм. Анан бизде көп тараптан иш кылам да, бир эле. Ооба, вулканизация бар, дөңгөлөктөр ооба, баллонда жамалат. Дөңгөлөктөрүн да жамап берет экенсиз, Ооба. Азыркы күндө оңдоп аткан унаңыз барбы? Азыр эшикте ошо как раз карап аттык эле да. Бул жактабы? Ооба. Немени оңдоп атасыз? Азыр ушуну карап атабыз. Эмнесин карап атасыз? Эмнесин? Эми ходовой да. Азыр тарактап атат дегеннен ошол болттору бошоп кеткен экен. Ошолорду чыңап атабыз. Эми бул унаалар эски унаалар да эми? Ооба, эски да, Союздун убагында. Бизде эми көпчүлүк ошондой да, бизде тоду Союздун машиналары жакшы роль ойнойт, Ооба, УАЗ, ушул Нива үлгүсүндөгү машиналар. Мага кызык болуп атат, бул айылда жүрүп ушу усталар барбы десем, бир эле сизди көргөзүштү да. Негизи сизден башка дагы усталар барбы? Менен башка деле бар эми, мен көпчүлүгүн мен карайм да өзү. Менде вулканизация бар, сварка бар. Кайра Тейлөөңүз көп тармактуу, Ооба, тейлөө көп тармактуу да, ошон үчүн көпчүлүгү мага келишет. Анан азыр эми келип эле баягы инструментке такалат да, оңдоп келгенде. Азыр менен Кудайга шүгүр, азыр бар ушинтип келген машиналарды ремонт кылып турабыз да. Бардык. Ооба. Ачып караганга Ооба, бар. Бул жакта 19. Азыр ушуну. Эми кайсыл маркада деп коет го? Унааларды карайсыз эми. Канча түрдүүсүн? Бизде көбүнчө УАЗ да. Нива, Мазмаз. Анан баягы шаардан коноктор келет. Алар эми көбүнчө дөңгөлөк жарылса дөңгөлөгүн жаматат. Анан көбүнчө ошол УАЗ үлгүсүндөгү машина да. Бул жерде дагы дөңгөлөктөр турат. Ишиңиз көп окшойт менимче. Ооба, иш көп. Эми мен жалгыз эле иш кылам да. Жалгыз шерик жок, балам жаш, эми шер кылганга. Анан эми ошол баарына үлгүрү ушинтип оң келгенин, баягы зарыккандарын чекесинен жасап кетирип турабыз да. Ишиңизге ийгилик дейли, бар болуңуз. Жакшы? Ооба, рахмат силерге дагы. Макул? Ооба, рахмат. Аман болуңуз, рахмат. Ооба, рахмат.
Кандайсыз, жакшысызбы? Саламатчылык. Келки, жасан алып кайка жөнөдүңүз? Шайрапалар концерт коебуз деген ошого кетатмын. Даярдыкпы же? Даярданып, ооба. 2-аязда ошо маданияттардын күнү экен. Ошого карата уюштураттык эле. Мен да барып көрсөм болобу же? Мейли, Кайсы жакта? Бул жактабы? маданияттын жанында. Жүрүңүзчү көрөлү. Кандайсыздар эле? Жакшы отурасыздарбы анан? Айла апа тынчпы? Өзүңөр кандай жакшы келип алдыңарбы балдар? Ооба, жакшы. Ушу айылды кыдырып, айланып жүрөбүз. Тартып дегендей. Кандайдыр бир конкурс барбы? Эмне даярданып атат окшойсуздар менимче? Аябай жакшынакай кийинип алыпсыздар. Ооба, алайкы айыл өкмөттөрүнүн аралык фестивал бар эле ошого ичине. Ырдап, даярдык көрүп, Мына жакшынакай формаларды кийип көрүп, ошентип даярданып окшойсуздар менимче. Ооба. Эми эже бул тоңуздардын аты кандай? Бул алайкы ажарлуу айымдар тобу. Охо, сонун аты бар экен. Алайкы ажарлуу айымдар. Сиздер кандай ырдайсыздарбы? Дагы кандай бир өнөрлөрдү көрсөтөсүздөр да элдерге? Биз эми баягы фестивалдарга катышканда элдик ырлар ырдалат көбүнчө. Анан күүлөр, ырлар болот. Анан дагы башка жакта мына шайрапалар мындай кыргыздын улуттук каада салттарын, бир өзүнчө бир өлөң айтуу дейби, же бешке баланы бөлөө дейби, же болсо кемпир көтөрүү деген ошондой бир салттарды сахналаштырып алып чыгат да. Сиздер дагы ошондой жаатта алып чыгасыздарбы же кандай? Ооба, бизде ошол концерттин арасында ошондойлор болот. Сөзсүз, бешик той болот, тушоо кесүү, баягы кыргыздын каада салттарын биздер жасайбыз. Бул жерде азыр менимче аз эле айымдар отурат. Негизи көп эле айымдар же ушул эле? Жалпы ушул топтун бир 14 адам бар, музыканты бар, анын ичинде комузчусу бар. Азыр кандайдыр бир чыгарма ойноп бере аласыздарбы бизге же азыр эми даярданып атасыздарбы кандай? Жок, эми эмес, буга чейин ырдап жүргөн, бирок музыканты шартка байланыштуу азыр жок болуп калды, ошондуктан эжелер өздөрү эле ырдап берет. Кандай дейт? Жандуу үн менен ырдап бересиздер бизге? Азыр анда кайсыл чыгарманы ойноп бересиздер бизге? Айыл кештери. Жакшы. Анда бул жактан көргөзүп бересиздер да эми? Майыл чыгырдайлар сахна. Мына ушундай жаркыраган маданият үйүндө шайрапалар гана эмес, айылдын жаш таланттуу мектеп окуучулары да өнөрлөрүн өркүндөтүп турушат. Ошону менен бирге эле айылдын маданияты жогорулап жатканын көрүүгө болот. Кандай чыгасызбы? Бул китепкана качан ачылды? Китепкана 15-жылы өзү куруп баштаганбыз. 16-17 жылы бүттү да, 17 жылы көз кирдик да. Демек ачылганына 2 жыл болуптур да? Болду. Бул жерде кандай китептер бар? Китептерде азыр көбүнчө орусча китептер бар. Кыргызча китептер 250 китеп бар эле, аны Советке жүктөп бардык да, эми таркалып печат басканга. Анан бул китепкананы өзү жолдошум куруп берген. Өзү спонсор болуп. Жакшы. Жолдошуңуз куруп берсе, сиз китепканачы болуп иштеп атат экенсиз бүгүнкү күндө? Китепканачы болуп иштетем бүгүнкү күндө. Анан айтсаңыз, бул жерде балдардын китепканага келүүсү кандай болуп атат? Азыр жакшы болуп калды. Мурда начар болчу, азыр мына жаңы китепкана курулгандан бери жакшы болуп калды. Азыр карган кишилерден бири окуйт, 90го чыккан кишиден бири окуйт. Жаш балдар жакшы келишет. Эми дагы детский китептерди көбөйтөбүз деп отурабыз азыр. Жаш балдарга, өспүрүмдөргө. Көбүнчө жомок китеп. Көбүнчө азыр орусча китептер көп да, бизде кыргызча китеп аз. Жакшы, бул жакта Чыңгыз Айтматовдун бардык китептер бар. бүт эле бул жакта жылдын окуялары камтылып турат экен. Калыгул бул жакта
Орусча китептер экен ал. Китептер көп бизде азырынча. Анан айтсаңыз, бул орусча китепти келип окушабы? Орусча китепти окугандар бар, бирок аз да. Айыл тургундары кандай китептерди көбүрөөк басым жасап окуйт экен да? Көбүнчө адабий китептерди окушат окуучулар. Анан жаш балдар жандай жомокторду сурап келишет. Ошондо сал китеп азыраак болуп калат. А бирок таап окутканга аракет кылабыз. Ооба, мына китепканачы эже болушунча аракет кылып китептерди таап берип окуп жатат экен. Чындыгында бул китепкана ачылганына көп деле убакыт болду элек, 2 жылдай. Биз ойлойбуз, кийин дагы бул жер чоң бир китепканага айланып, 3000 калкы бар элге жакшы кызмат өтөйт деген. Мейлиңиз эчке. Майлиңиз, рахмат. Дагы өнүктүрүп көбөйтө бериңиздер китептерди. Мен барайын, Мейли. Жакшы алыңыздар. Калай угуп алыңыздар, мына азыр эңиш болот. Урмат палуан биринчи эңишке түшүп атат. Алдына 2000 сом акча. Ага карышы Гүлчора палуан. Гүлчора палуан карма. Калайык, мына көрдүңүздөр, Урмат палуан ийгиликке жетти. Кыргыздын улуттук оюндарын ар убакта ушул 1 жылда 2ден 3төн өткөзүп турабыз ушул айыл жерлеринде. Белки башка айылдагы балдарды чакырабыз, кээбирде чоң фестивалдарда фестиваль кылып турабыз. Бу жерде эңишкен балдар бар, ошолорду көтөрөбүз. Азыркы айтып аткан ак футболкачан Уруков Урмат деген бала бар. Бу жерде бул балага балдар чыга албайт, бу жерде балдарчы. Андан кийин бул баланы Каракулжага алып барып, Кызылжар айыл өкмөтүнө алып барабыз, Ойтал айыл өкмөттөрүнө алып барып эңиштиребиз, чоң эңиштерге түшүрөбүз бул баланы. Демек, мына Каракулжа алайкы өрөөнүнө танылган бала экен да? Каракулжага алайкы өрөөнүнө, Кызылжар айыл өкмөттөрүнө бардыгына танылган балдар. Бүгүнкү күндө ушул улуттук оюнду дагы мындай көтөрмөлөп өнүктүрөйүн деп атасыздарбы? Өнүктүрөбүз деп атабыз. Бир жагынан эңиш боюнча кылып атабыз, күрөш боюнча дагы кылып атабыз балдарды. Футбол кылып атабыз, волейбол кылып атабыз. Жаш балдарды оюндар боюнча аябай көтөрүп ырастап атабыз. Демек, бул айылда спорттук оюндардын бардыгы эле тармагынан өнүктүрүп атат экенсиздер да? Өнүктүрүп атабыз, жакшы эле болуп атат. Жаш балдарды спорт жагынан. Бул улуттук оюндарга мына биздин жаш жигиттер, жаш балдар, мына балбандар көз карашы кандай бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө көз карашы аябай жакшы кетип атышат бул балдар. Кызыгуусу аябай жакшы балдардын. Жакшы экен. Жылдан жылга салым элдерден салым болуп атат, салым кылып атышат, спонсорлор болуп атышат. Ойнотконго футбол кылып атат, волейбол болуп атат, күрөш болуп атат бул жерде. Жакшы. Мага эңиш болуп атат. Эңишти көпчүлүк учурда эңиш маселе жакшы кылабыз. Чындыгында өтө эле эмоционалдуу. Мына жерде кыздар дагы, энелер дагы, бул жакта агалар дагы келип аябай кызыккандуу көрүшөт экен. Мага жакты аябай. Негизи ушундай көп келишеби же бүгүн эле ушундай көп келдиби? Келишет, көп эле келишет. Майрамдарда будан да көп келишет. Бүгүн да аз келип калышты. Майрамдарда аябай көп келишет негизи. Жакшы. Ноорузда көп болот, 9-майда болот. Жакшы экен анда. Оюнга көңүл бурайлы анда, Албетте, алыскы айылдарда мына ушундай кыргыздын улуттук оюндары унутта калбастан ойнолуп келе жатканын көрүп, кубанып ичиң жылы түшөт.
Айыл элинин ынтымагы бекем, пейлигенин, меймандос экенине күбө болдум. Эреңичке күбө болуп олтуруп күн батканын байкабай калыптырмын. Таң аткандан күн батканга чейин Көгарт айылын сіздерге чагылтырып бергенге аракет кылдым. Сіздерге жактуу болушу керек деген ойдомун. Ал эми сиздер менен мен Казыбек Мамасадыков болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар деп калам. Аман болуңуздар. Ежені қарасам паты ояқта ойланып тұрады. Азыр нені сөйлесем